Көптөн бери күткөн ушундай сонун наборду алып жатканда дароо ичимен азыр ниет коюп атамын, мунун зекетин дароо берем деп. Кайсы үй бүлөгө бир азык түлүк алып берсем деп ниет коюп турганда эле көзүмө ушул бир эжебиз урунду кыздары менен чекеде турган экен. Кыздары дагы ойнобой балдарга аралашпай турган экен. Анан дароо эле жанына барып таанышып, эжеге бир сунуш бердим. Атыңыз ким болот? Динара, Кайсы жактан келдиңиз? Леликтен келдим. Динара эже, биз жаңы жыл сайын мындай кээ бир үй бүлөлөргө, баягы муктаж үй бүлөлөргө азык түлүк алабыз да. Бүгүн да мен бир үй бүлөгө бара жаткан болчумун. Ал жакта дагы 5 балалуу үй бүлө экен. Алыстан келишкен, бирок жыл сайын эле мени баягы окшош эле чай, май, күрүч ушундай эле салып пакеттерди стандарт жасайбыз да. Азыр болсо ошол үй бүлөгө болушунча эмне алсак туура болот, ошону чогуу сатып алалык, Сиз мага жардамдашасызбы? Болушунча алалык, эмне керек болсо, Жүрүңүз, анда кеттик. Печенье, конфеттер могул тарапта болуш керек, Ошондой окшойт. Сок бар экен. Сок салып коелукпу? Бир сок Бир сок алып салып койсок болот. Кайсынысын аласыз? Жакшысын тандап салып коебуз. Мусульманский экен, бу да мусульманский экен, Дагы эмне кошуп коелук? Сникерске окшош. Ошо жакшыбы? Анда ошону кошуп коелук. Мага могу жагат кошуп кое берейинби? Ушуну аябай жакшы көрөм да, чай менен. Силерге жакса болот. Эт алсакчы. Эт керек. Жок, мындай эле эт жакшы го дейм. Суп эт, Бияктан төлөш керек да, 100 сом барбы? Биздечи. 5 кош. Сиз өзүңүзгө керек да? Жок. Мейли, эже 100 сом кошуп берет. Бир муктаж үй бүлөгө продукт алып атканбыз да. Сиздин атыңыздан, 100 сом кошуп коелук. Жүрүңүз. Динара эже келе жаткан жаңы жылыңыз менен жаңы эле эт алып атканда мага 70 сом жетпей калды да. Ошондо сиз болгон чөнтөгүңүздөгү баягы 100 сомуңузду алып кошуп бердиңиз. Жок, кереги жок, мейли ошол муктаж үй бүлөгө кошуло берсин деп. Ошондуктан ушул алган, ушул жакта бир 4000 канча сом болуп чыкты, Ошол продукттардын баардыгын үйүңүзгө алып кеттиңиз. Рахмат. 5 балаңыз бар экен, эгиз бала дагы жарык дүйнөгө алып келген экенсиз, жалгыз бой эне экен. Мына ошентип ушул продуктлар менен эми үйгө барыңыз, Рахмат, Анжелка айым, силерге да рахмат. Дайыма ушинтип жаңы жылдар ушинтип жаркырап, жайнап, ден соолукта болуп, ушинтип жардам берип, ушинтип жүрө бергиле. Силерге дайыма ден соолук тилейм. Дайым сиздин сапарыңызга жакшы инсандар эле чыгып турсун. Силерге да ошондой болсун. Эмнени ниет койсоңуз эле ошонун баардыгын Аллах Таала аткара берсин. Рахмат, силерге дагы. Алла разы болсун силерге. Мына ошентип ошуларына келер замат алгачкы сатылган китептердин кирешесине 100 үй бүлөгө азык түлүктөрдү тараттык. 3,5 миңге чукул инсан Үмүтбер кайрымдуулук фондуна катталган. Ушул фонддогу инсандарга буга чейин биз керектүү жабдыктарды, подгузниктерди балдарына таратып келсек, бүгүн көз азиздер жана кулак укпаган ушундай туугандарыбыздын үй бүлөлөрүнө дагы азык түлүктөр таратылды. Мечиттин жанында башка имамдан бата алып, эл менен учурашып, амандашып, бул биздин дагы кайрымдуулук салтыбызды көп кылып дагы уланталы деп чечтик. Ош шаары дайым сиздер мененмин. Эми буюрса 7 областтан кыдырып, баардык кыргыз элине тегиз караганга аракет жасайбыз. Күнөбүз болсо кечиргин, унутчак биздей жандарды жараткан улар азымы.